Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында офтальмологдордун эл аралык 6 конгресси өттү. Иш-чара Дордой офтальмик сервис борборунун 30 жылдык мааракесине арналып уюштурулган. Конгрессти борбордун негиздөөчүсү жана жетекчиси Азизбек Эшмамбетов өткөрдү. Ага чет өлкөдөн келген белгилүү көз дарыгерлери, илимпоздор катышып баяндама жасашты. Иш-чаранын ачылышында Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева төраганын куттуктоо катын окуп берди. Халктын саламаттыгын чыңдап, элдин ден соолугуна кам көрүү мамлекеттик саясатыбыздын артыкчылыктуу багыты. Айрыкча биз сиздердей эмгекчил жамааттын ишин жогору баалап, жүргүзүп жаткан алгылыктуу аракетиңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары да ийгиликтүү иштеп, көптөгөн адамдарга көмөк көрсөтө бериңиздер. Башка өлкөлөрдүн саламаттыгын сактоо мекемелери менен дагы өнөктөштүктү, партнерлукту күчөтүп, өркүндөтүп, тажрыйбаңыздарды арттыруу менен кыргыз медицинасын дүйнөгө таанытыңыздар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов видео кайрылуу жасап, борбордун 30 жылдык юбилейи менен куттуктап, делегаттарга ийгиликтерди каалады. Убежден, что результаты работы Конгресса – конституционный вклад в развитие науки, укрепление международного сотрудничества и, самое главное, здоровья наших граждан. Академик Абдылдажан Ахматалиев Чыңгыз Айтматовдун мурасында аңазылаган дарыгерлерди Айтматов академиясынын мүчөлүгүнө кабыл алып, сыйлыктарын тапшырды. Биз өткөн жылы дагы ушул Айтматовдун чыгармаларын пропагандалаган, окуган өз жеринде врачтарды сыйлаган элек. Мына быйыл дагы биз айрым адамдарды коомдук Айтматов академиясынын анык мүчөсү, действительный член кылып кабыл алалы деген оюбуз бар. Жогорку Кеңештин депутаты Камила Абдразаковна келип берсеңиз, чогуу тапшырып коелу. Ушул эсептик менен Ольга Ивановна сыйланат. Айтматов коомдук академиясынын президиумунун шешими менен Айтматов академиясынын ардактуу академиги болуп шайланды. Конгресстин уюштуруучусу Азизбек Эшмамбетов иш-чаранын максаттарын белгилеп, Дордой офтальмик сервис борборунун 30 жыл ичиндеги жетишкен ийгиликтерине токтолду. Биз жаңы технологияга, Европанын деңгээлине биздин клиника жетип калды десек мен жаңылышпайм. Бардык Европада, Азияда, Америкада турган аппаратуранын баары биздин клиникада бар. Ошол бул конференцияны биз азыр 6-сын өткөрүп атабыз, конгресс. Ошо конгресстин, конференциянын пайдасы ушуга тийди да. Биздин Кыргызстандагы офтальмологдор эч убакта башка офтальмологдордун Европадан калышпаш керек. Мен өзүм аябай намустуу кишимин. Ошо биздин офтальмологдор ошонун уровенине жетиш керек деген мен өзүмдүн максатым бар да. Азыр бул конгресс эң негизги жаш офтальмологдор керек. Ошо жаш офтальмологдор өсүп турса, ал элдин келечеги болот. Биз жаш офтальмологду өстүрүшүбүз керек. Бул жерде болсо, мына азыр эң актуалдуу темалар жөнүндө талкуу болот, окуу болот, докладдар болот. Докладдардын баары эң кызыктуу, баардык офтальмологдорго жаңы чыккан ыкмалардын баарын ушул жерден үйрөнсө болот. Анан бул жерге жөнөкөй кишилер келген жок, бүт профессорлор, илимий докторлор бар. Мындайча кыргызча айтканда, эң кыйын профессорлор келип, докладын окуп атат. Биз ушу 30 жылда чакырып, ошолордун келип берген үчүн мен аябай сыйлыктанып атам. Биз ар бир 2 жылда ушундайларды окутуп турабыз. Бул жерден деле чоң билим алышат, сертификаттарды алышат, жаңы аппараттар менен таанышат. Анан биздин клиникада, башканы мен билбейм, биздин клиникада ар бир жыл эмне Европада жаңы нерсе болсо, мен ошол жака барып окуйм деген балдардын баарын окутуп турабыз. Мен ага жардам берип окутуп атам. Чет өлкөдөн келген көз дарыгерлери конгресстин жогорку деңгээлде уюштурулганын белгилеп, жаңы ыкмаларды үйрөнүүгө жана тажрыйба алмашууга жакшы мүмкүнчүлүк болгонун айтышты. Мы, например, из России приехали большой делегация. Россиядан бул конгресске 10 киши баяндамаларыбыз менен келдик. Албетте бул иш-чарада акыркы илимий жетишкендиктер жана ойлоп табуулар менен бөлүшүү биздин милдет.
Конгресстин алкагында Кыргызстандын эле эмес, Өзбекстан, Тажикстан, Түркия, Индия сыяктуу бир катар мамлекеттерден келген кесиптештер менен да тажрыйба алмашууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Кыргызстандын көз микрохирургия тармагынын деңгээли дүйнөлүк стандартка туура келээрин жакшы билебиз. Муну медициналык жабдуулардын заманбаптыгы жана бул жабдуулар менен иштеген жогорку квалификациялуу адистер тастыктап турат. Ошондуктан кыргыз кесиптештерибиз менен тажрыйба алмашууга жана билимибизди бөлүшүүгө кубануу менен келдик. Я занимаюсь проблемами опухолей глаза. Мен көздүн шишигин дарылоого адистешкен дарыгермин. Бул тармакта 45 жылдык тажрыйбам бар. Узак жылдан бери Кыргызстандагы жана башка өлкөлөрдөгү офтальмологдор менен тыгыз карым-катнашта болуп келебиз. Бул байланыштар биздин кесиптик өнүгүшүбүзгө чоң салым кошуп келет. Бүгүнкү баяндамаларыбыз азыркы гана эмес, келечек муундар үчүн да пайдалуу болот деп ишенем. Кыргызстандын ушундай кооз жерине келип жатканыма абдан кубанып турам. Бүгүн бул жерде түрк мамлекеттеринин офтальмологдор коому, Борбор Азия офтальмологдор союзу жана Уфа көз оорулары институту чогулуп отурабыз. Конференциянын алкагында офтальмологиянын ар кыл багыттары боюнча баяндамалар окулат жана терең талкуулар жүрөт. Бул иш-чара биздин адистик билимибизди тереңдетип, тажрыйба алмашууга мыкты мүмкүнчүлүк түзөт. Мы приехали из Омска, из России. Биз Россиянын Омск шаарындагы көз протездөө лабораториясынан келдик. Лабораториябыз негизинен пластмассадан жасалган полимердик көз протездерин чыгаруу менен алектенет. Өндүрүш процесси ар бир пациенттин муктаждыгына жараша жүргүзүлөт. Акыркы убакта Бишкектеги көз дарыгерлери менен кызматташа баштадык. Бул биз үчүн кубанычтуу кадам. Элге көз протездери тууралуу туура маалымат берүү биздин башкы максатыбыз. Мен Азербайжан медициналык университетинин офтальмология кафедрасынын башчысы катары бул иш-чарага катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Кыргызстандагы офтальмолог кесиптештерибиздин кесипкөйлүгү жана бул тармактагы таасири бизге жана башка өлкөлөргө да белгилүү. Бул жолугушуу биз үчүн өз ара тажрыйба бөлүшүүгө чоң мүмкүнчүлүк. Биз дагы өз тараптан жетишкендиктерибизди жана ачылыштарыбызды тартуулоого даярбыз. Мен бул конгрессте глаукома боюнча баяндама жасайм. Иш-чарада 12 өлкөдөн келген адистер илимий баяндамаларын сунушташты. Ал эми 13 өлкөдөн келген катышуучулар заманбап медициналык жабдуулардын көргөзмөсүн өткөрүштү. Конгресс кесиптик тажрыйба алмашууга жана эл аралык кызматташтыкка чоң өбөлгө түздү.